негізінен делимитация, демаркация мәселелері Қырғыз Республикасының премьер-министрінің жана Қырғыз Республикасының президентінің күнүмдүк көзөмөлүндө турат. Бул маселелер боюнча биз дипломатиялык каналдар боюнча дайыма сүйлөшүүлөрдү уюштуруп, жыйындарды уюштуруп биз жумушту жүргүзүп атабыз. Атап кетсек, мына былтыркы жылы Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын президенттери учурашып, ошол маселени жылдырыш керек деген келишимге келгенден кийин бизде ошол Кыргыз делегациясы менен Тажик делегациясынын ортосунда жолугушуу болуп өттү Баткен шаарында. Ал жерде жумуштун баарыны биз талдап, анализдеп, жумушту 3 багытка бөлдүк. Бул биринчиси дайыма иштөөчү группа. Ал ошо жериндеги биздин ошол чек арага жана картографияга тиешелүү жетекчилер жетектеп, Бөрүбаев деген жетекчибиз жетектеп келди. Андан сырткары топографиялык жумушчу топтун деңгээлинде дагы график түзүлдү. Бул группанын жетекчиси биздеги жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Ботубаев болду. Андан кийин техникалык группалардын график түзүлдү. Бул жерде биз ошол делимитацияны жүргүзүү үчүн чоң масштабтагы топографиялык карталар жасоо болуп эсептелет. Бул бардык маселелер эки тараптуу болууга тийиш, себеби бир тараптуу маселени бир тараптуу түзүп алса, ал экинчи тарап кабыл албай калышы мүмкүн. Ошол биз сүйлөшкөндөн бери 20дан ашу жолугушуулар болду ар кандай деңгээлде. Бүгүнкү күнгө кандай жыйынтык бар? Бүгүнкү күндө ошол чоң масштабтагы топографиялык карталардын 134 даанасы даярдалып, мына жумушка даяр болду. Азыркы күндө бир 4-5 калып атат. Аларга да эми дагы бир учур ашууда, мен ойлойм, ал дагы бүтөт деп эсептеймин. Жолугушуулар бардыгы мындай паритеттин негизинде болуп атат. Бир жолугушуу Тажикстан аймагында болсо, бир жолугушуу Кыргызстандын аймагында, ошентип алмашып жолугушуулар болуп атат. Ал эми негизи биз маселени коюп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол чек аранын аймагын мындан ары дагы жазып, тактап жазуу маселесин да катуу коюп атабыз. Мына Тажик тарап менен мындай жумуш жүрүп атат, бирок көпчүлүк маселелер боюнча мына пикир келишпестик болуп атат. Андан сырткары, мына өзүңүздөр билесиздер, бизде көп айылдардын ичинде биздин жарандар менен Тажикстандын жарандары мындай тыгыз жашоо болуп атат да. Башкача айтканда, шахмат сыяктуу бир үй Тажик Республикасынын жараны болсо, бир үй Кыргыз Республикасынын жараны болуп, ушундай аябай оор жерлерибиз бар. Анын ичинде мына белгилеп кетчү нерсе Көк Таш айылы, Таштумшук айылы, ошол сыяктуу айылдар. Ал жерде биз эми Тажик тарапка ушу алмашуу жолдорун да сунуштап атабыз. Ар кандай варианттар сунуштап атабыз, алар карап атат. Бүгүнкү күндө эми бир участок боюнча мындай негизи биз макулбуз деген ойду айтып атат, бирок кайсы жерден алмаш керек, канча аймак алмаш керек, ал жөнүндө мындай так жообун айта элек да ал беричи. 2020-жылдын 14-январында мына бизде да кезектеги жолугушуу болот Тажик тарап менен. Бул дагы ушул биздин мамлекет жетекчилеринин буйругу менен болуп атат. Мен ойлойм, ошол жолугушууда биринчи ирет биз ошол чек ара аймактарда да коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Коопсуздук, негизи элдин коопсуздугу, мындай жашоо шарттарыны мындай жакшылап карап, ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда, алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка нерни сунуштайбыз. Мен ойлойм, ушул жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз. Өзү сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.